Пожалуйста. Мен ушу эки төрөгө айтып койгум келет. Ооба сиздерде байлык бар экен, бийлик бар экен. Бирок ушу өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар үчүн элди бурмалап коюп атасыңар, айылды 6-га бөлүп коюп атасыңар. Хан негизи пул берип шайланбайт, ушуну билиңиздер. Хан бул өзгөрүү убагында өткөл мезгилде көктөн буйрулуп келет. Бул хандык орундагы бул өтө чоң энергия. 2000-жылдан баштап могу жайсаң ата көрүнүп атпайбы, адам ата көрүнүп атпайбы, чыныгы дүйнө ээлери жерге түшкөнү, калп менен шайланган эки падыша, кара күч менен шайланган эки падыша отурган ордунан кандай кеткенин өзүңүздөр билесиздер. Анан чындап эле кээ бирлер айтып атат, эми баягы Максимди айткан, менин 5 миллион бараным, бир чабаным бар деп. Кыргыз эми кой эмес, сатылып кеткилей пулга. Азыр ушул касиетиң болбосо байлыгың да жараксыз, касиетиң болбосо бийлигиң да жараксыз дейт. Мен сиздерди керек болсо ошо президенттик орундан көрө алган жокмун, көрө албай атам азыр. Эмнеге дегенде кыргыз пендече жашап өтө албайт, байлык топтоп өтө албайт. Кыргыз бир кызмат үчүн келет ааламдан. Бир кызматтык, бай адам өзү бийликте тура албайт. Себеби ошол билгенин эле кайра жерде ошону кыла берет. Анан ушу сиздердин баягы талкууңарга жараша кичине ортодогу оюмду айткым келди. Ошо пулуңарга карап элди экиге бөлүп койбоңуздар.